Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен сиздер менен Баткен областындагы кечээки болгон терс окуя боюнча маалымат бөлүшкүм келди. Азыркы учурда мен Бишкек шаарында иш сапарда жүрөм. Бүгүн мен бул маалыматты уккандан кийин бул маалымат мен үчүн аябай жагымсыз маалымат болду. Анткени кечээ күнү менин кеңешчим Мамытов Талант Алиевич бирөөлөрдөн мыйзамсыз түрдө чоң суммадагы акчаны алуу учурунда укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Азыркы учурда убактылуу тергөө жайында кармалып турат. Баарыбызга маалым болгондой, акыркы жылдары мамлекетибизде коррупцияга каршы өтө чоң күрөш жүрүп жатат. Бирок буга карабастан Мамытовдун бул жолго баргандыгы анын жакындарын, туугандарын, досторун мени да өкүндүрбөй койбойт. Биздин Баткен областындагы жүргүзүп жаткан чоң жумуштарыбызга жана ийгиликтерибизге терс жагын тийгизди. Бирок мен Мамытов Талант менен акыркы 1,5 жыл бирге иштеп келдим. Бирок иш учурунда ал киши тараптан бир мыйзамды бузуу же болбосо терс жактарын мен байкаган эмесмин. Бирок бул окуя боюнча кандай тиешеси бар, кимдин тиешеси бар, укук коргоо органдарынын кызматкерлери тергөө учурунда бүт баарын аныктап, юридикалык баа берет. Биз баарыбыз мыйзамдын астында бирдейбиз. Жөнөкөй жаран болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, эгерде мыйзамды бузса, толугу менен мыйзамга жооп берет.